Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулмандар. Ушул Рамазанга жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ушул орозону Рамазан айды биздин ата-бабаларыбыз, сахабалар, табийиндер, устаздар, аалымдар, карылар кыргыз журту күткөн. Кудайга шүгүр, быйыл бизге насип болду, сизге насип болду. Туткан орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. 7-де Аалымдар айсынын теле долбоору эфирде, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйруса биздин элибиз тоо кылганда жакшы көрөт. Андыктан ошол тоонун эрежеси, тартиби кандай кылыш керек, кимдер кылат жана башка суроолорго, сиздерден келген суроолорго жана биздин сурообузга дин таануучу Амир Шаев Ислам устазыбыз жооп берет. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Кош көрдүк. Рахмат. Алла разы болсун. Биринчиден ушул орозоңуз кабыл болсун. Ушундай убакыт таап келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эл журтуңуз менен бир амандашып алсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айталы. Тагдырыбызга дагы бир Рамазанда Аллах Таала тагдыр кылып бизге жазгандыгы үчүн. Жана ушул айдын өзгөчөлүгүн, сообун, бул айда мол сооптор берилишибизге баяндаган пайгамбарыбыз Мухаммадка Аллахтын салам жана салаваттарын жолдойбуз. Аллах Тааладан мен суранарым жалпы мусулман журтчулугуна, анын ичинен кереметтүү Аллах Таала берекесин чачкан, бизи сүйгөн мекенибиз Кыргызстанга, Кыргызстанда жашап жаткан жалпы мусулмандарга Аллах Таала бул айды кут кылсын. Кут кылсын дегенден маани ар бирибиздин жүрөктөрүбүздү Аллах Таала иманга, жакшылыктарга, ошондой эле жакшы иштерди кылганды сүйгөн пенделер катарында болууга жана ар бирибиздин үйүбүзгө Аллах Таала кут берекесин берсин. Кудай Таала элибизди, жерибизди өзүнүн райымы, мээрими менен бөлөп, ыйык Рамазанда баардыгыбызга Аллах Таала максаттарыбызга жетип, тилектерибизге жетип, өзү сүйгөн бенделердин катарына кошулууну баарыбызга насип кылган болсун. Алла разы болсун. Мээримдүү боорукер Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Анда ушул бүгүнкү темага кирсек, ушул тооба деп атпайлыбы? Ошо бир тотолуп берсеңиз, тооба деген эмне? Тобо сөзүн эгерде биз түз мааниде которчу болсок, бул төл сөз араб тилиндеги эле тауба деген сөздөн алынып, түз которгондо кайтуу же болбосо бир нерсени таштап жа башка нерсеге өтүү деген маанилерди билдирет. Бирок түз маанисин которгондо кайтуу, бир нерседен кайтуу, бир нерсени таштоо деген маанини билдирет түз мааниде. Аалымдардын пикиринде термин катары тобо деген бул ар бир инсан билип жана билбеген жасаган күнөөлөрүн баарына өкүнүп, ошол нерселерин моюндап, кайра кайтпайм деп Кудай Тааланын астында убадасын берип, ошол күнөөнү кайра жасабай жашоого убада берип жашаса, мына ушул тобо деп аталат. Тобо деген ошол күнөөдөн кайтуу деген маанини билдирет, эгер түз которчу болсок. Жакшы, демек ушул баягы бул айда өзгөчө Ороз айында ошол тоо кылсак, кайтсак, бул жакшы мүмкүнчүлүк да, шанс. Ооба. Негизи эле Аллах Таала биз пенделерге эмнени гана парз кылбасын, ар бир ибадатта бир Кудай Тааланын бир максаты бар. Бирок ал максаттардын дагы бирөөсү тарбия деген бир нерсе бар. Ар бир ибадатта намаз болсун, орозо болсун, жада калса акчалай биз кайрымдуу кылып аткан зекет, садакалар болсун, ар биринде Аллах Таала адам баласынын напсисин тарбиялай турган бир тарбияны ошол нерсеге камтыган. Мисал айталы, мына орозодо Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун". Бул аяттын мааниси Аллах Таала айтат: "Эй иман келтирген пенделер, биз сиздерге мурдакы силер сыяктуу эле пенделерге орозону парз кылган сыяктуу силерге да ушул орозону кармоону парз кылдык. Бирок максат", Аллах айтат, "Бул орозону парз кылуудан максатыбыз силердин таква болуңар үчүн, Аллахтан коркуңар ашуусу үчүн, Кудайдан чындап коркуңар үчүн ушул Рамазанды силерге парз кылдык" дейт Аллах Таала. Демек Рамазандан максат эмне экен? Аллах Таалага жакындоо. Таква дегенден маани Аллах Тааладан коркуу, күнөөлөрдөн арылуу, жаман адаттардан тарбиялоо өзүңдү. Ушунун бардыгы мына ушу таквалык деп айтылат. Ошо таквалыктын бир бөлүгүн айтсак болот, бул тобо. Монда айтканда ар бир пенде буга чейин кылган жасаган күнөөлөрүнөн арылса, ал күнөөсүн кайра жасабаса, напсисин тарбияласа, мына ушул таквалык деп аталат. Рамазан ошонун айы десек да болот. Рамазан тобонун айы. Анткени инсан эгер ушундай бир берекелүү Кудай Тааланын райымы түшүп турган Рамазанда чын дилден тобо кылбаса, кийинки айда тобо бул деңгээлде кыла албайт. Анткени бул айда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Адам баласы бул айда
күндүздөрү орозо кармайт. Орозодон максат тарбия эмне? Байлар болсун, кедейлер болсун, ар дайым курсагы ач жүргөн кишилер болсун, жада калса 11 ай биз мисалы кээ бирлерибиз Рамазанда гана орозо кармайбыз. Кошумча орозо кармабашыбыз мүмкүн. Мына ушул Рамазанда гана орозо кармаган пенделер болушубуз мүмкүн. Мисалы мен өзүм дагы деп эле айта алам. Ушул Рамазанда гана орозо кармайм мен дагы. Болбосо мындан ары да кошумча нафил орозолор бар. Бирок ушул эле айда орозону кармайт экен мен деле өзүм. Бул айда биз ушул орозону кармаган кезде ачкалыкты кааласак каалабасак сезебиз. Бир ачкалыкты сезүү бизден өтөт. Ошол кезде ар бир адам ачкалык ушул турбайбы? Мен го бүгүн мына жараткандын ыраазычылыгы үчүн ушул ачкалыкты сезип атам. Орозону өзүм ынанып, Аллах үчүн кармап, ачкалык эмне экендигин сездим. Бирок канчалаган адамдар бир эле Рамазан эмес, жыл бою, жылдар бою тамак эмне экендигин, эт эмне экендигин, жада калса тое тамактануу деген эмне экендигин билишпейт деп, мындай адамдын жүрөгү жумшаган ай болот да. Дал ушундай жүрөк жумшаган кезде адам баласы тообо кылганга өтө көп бир мүмкүнчүлүк болот. Сиз суроо бергендей, ушул ай чынында эле тообо кылууга эң мыкты бир өбөлгө түзгөн ай десек болот. Анткени адамдын ушул кезде орозо менен жүрөктөрү жумшайт, кайрымдуу болот. Чыныгы ачкалык, жокчулук эмне экендигин сезген ай болот да. Адам өзүнүн ушунчалык алсыз экендигин сезет. Алсыз экендигин сезген бенде Кудай Тааланын азабынан коркот. Ошол азапка алып баруучу жолдордон өзүн мындай айтканда тыят. Ушул айда тообо кылса эң мыкты тообо болуп эсептелинет негизи. Алла разы болсун устаз. Анан бул эми орозодо ошол көп бир туугандарыбыз жетпей калды да. Мынакей күткөндөр болду, бирок Алла тагдырына жазган экен өтүп кеткендер болду. Устаттар, алымдар, башкалар. Бул орозодо эми бул орозо айы баягы тообо келтире турган айлардан. Анан ошол баягы тообонун шарттары кандай болот? Кудай Таалам өткөндөрүбүздү айымын алсын. Ал эми биз калгандарга жаныбыз мына аман болуп Рамазанда турабыз. Кудай Таала бизге деле ушул калган жашообузда жакшы иштерди кылсак, ал эми өткөн иштерибизде кандай кемчиликтер кылсак кечирсе деген үмүттөбүз ар бир эле пенде. Аллах Таала деги эле Кур'ани Каримде айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu мин рахматиллах." Аллах айтат: күнөө кылып өз жанына зулумдук кылган менин пенделерим, күнөө кылган соң силер мени кечирбейт деп менден үмүтсүз болбогула, үмүт үзүп койбогула менден. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Мен силердин бардык күнөөңөрдү керек болсо кечиремин. Иннаху хуал гафуру рахим. Анткени мен гафур деген ысымдын ээси. Бул дегени Аллах Таала бардык күнөөлөрдү өчүрүп салат экен. Ошонун мааниси гафур. Аллах Тааланын бир ысмы, аты, Аллах Тааланын 99 ысмы бар. Ошонун бирөөсү гафур. Аллах Таала пендеси күнөө кылса, күнөөсүн эгер тообо кылса Кудай Тааладан суранып, Аллах аны ушундай өчүрөт, өчүргөндө эч бир дагы калбаган абалда өчүрөт. Аллах керек болсо ошол пендесин кечиргенде, ошол күнөөлөрүн жада калса сопко да айлантып коюуну Аллах убадалаган. Эгер пенде чын дилден суранса. Иннаху хуал гафуру рахим. Чыныгында силер кечирим сурай турган Раббиңер Аллах, ал күнөөлөрдү жууп, тазалап, өчүрүп салуучу гафур, жана ошондой эле силерге ал райымдуу, боорукер дейт Аллах Таала. Тообону Аллах Таала мына ушул аят менен менден үмүтсүз болбогула. Кай абалда болбогула, күнөөңөр канча болбосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндаган хадисте айтылат: эгер пенденин кылган кылмыштары, күнөөлөрү асман тиреп калса дагы, бирок пенде бир күн Алла Тааладан чын дилден тообо кылса, Аллах аны пендени ар дайым тообо менен күтүп алганга даяр. Болгон ал инсан эки учур келгенге чейин тообосун кылып калыш керек. Пайгамбар айткан, эки учур келгенге чейин тообонун эшиги ачык. Андан соң ошол эки учур келгенден кийин тообонун эшиги ар бирибизге жабылат деген. Эң биринчи аламат белгиси өлүм келгенге чейин, экинчиси кыямат болгонго чейин деп айткан. Демек биз тилекке каршы качан өлүшүбүздү, качан биздин жаныбыз алынышын, өлүм келерин жана качан кыямат кайым болорун биз билбейбиз. Демек биз тообого шашылышыбыз керектигин түшүнүп келет. Инсан кылмыш кылды, артынан дароо тообо кылыш керек. Эми ошо тообонун шарттары бар. Канткенде биздин тообо чыныгы тообо болуп эсептелинет, канткенде биздин тообобузду жараткан Аллах Таала кабыл кылат. Буга алымдарыбыз 4 шартты койгон. Тообонун биринчи эле шарты бул инсан ошол күнөөсүн моюндаш керек. Мен ушул күнөөнү кылдым. Экинчиси ошо тообого инсан өкүнүш керек.
бушайман болуш керек. Ал эми үчүнчүсү ошол күнөөгө кайра кайтпоого убада бериш керек. Мына ушул 3 шарт, эгер ошол күнөөсү өзү жана жараткан Аллахтын ортосундагы бир күнөө болсо. Ал эми ал күнөөсү бир инсан менен байланган күнөө болсо, мисалы айталы, бир адам бирөөнүн акысын алып коюп бербей жүрөт. Ошондо ушул 3 эле шартка 4-үнчүсү кошулат, ошол алган нерсесин кайтарып берүүсү керек. Бир адамды артынан доомат кылып, бир адам Кайтара албай, устаз, өтүп кетсечи эмне болот? Эгер деми кайтара албаса, анын мураскерлери болот. Мына бизде ушул мурас илими дагы аябай Кыргызстанда мындай бир актуалдуу, бирок тилекке каршы көп чечилбеген маселенин катарында келет да. Маркум өткөндө дароо эле анын мүлктөрүнө ээ чыкканга баары ашыгат дагы, бирок эң оболку нерселерди кылышпайт. Адамдын жаны чыгары менен анын мүлкү эч качан бөлүнбөйт. Оболу анын ошол өлгөндө кеткен чыгымдары, кепини болсун, аны ошол көмгөнгө кеткен кандай бир чыгымдар болсо, баары ошонун мүлкүнөн алынат. Андан соң анын карыздары болсо, карыздары төлөнөт. Мына азыр жогоруда айтылгандай, бирөөдөн алган аласалары берилбей калса, алар берилет. Аласа бериселер бар, берилген соң гана ошондон калган нерселери, мүлктөрү гана мурас болуп жакындарына, мураскерлерине бөлүшөт да. Сиз айткандай, бербей кетсе, ошо мурасынан бериш керек болуп калат. Ошондой болуп калат. Демек, тобонун 4 шарты бар. Эгер инсан инсанга байланбаган күнөөсү болсо, 3 эле шарты бар. Күнөөсүн моюндаш керек, ага өкүнүш керек, аны кайра кылбаш керек. Эгерде инсанга байланган болсо, ошол күнөөсүн кылган ошол катасын, эгер аны гыйбат кылган болсо, андан кечирим сураш керек. Эгерде аласасы болсо, аны берип коюш керек. Муну ошол адам менен кандай мамилеси болсо, ошону бүтүрүп алыш керек. Анткени Аллах Таала эки пенденин ортосундагы ошондой маселелерди өз ара чечмейин Аллах Таала аларды тобосун кабыл кылбайт. Муну биз билишибиз керек. Жакшы, анан бул жакта да ошо суроо узатып атат. Ошол мен адам өлтүрүп алгам, түрмөдө отурат экен азыр. Мен тоом өтөбү, өтпөйбү деген суроо. Эгерде биз Аллах Тааланын сөзү Куранды, пайгамбарыбыздын хадистерин карачу болсок, эгерде кандай гана күнөө болбосун, Аллах Таала кечирет деген ишеним менен биз жашайбыз. Анткени Аллах Таала Куран Каримде эгер биз баштан аяк окуп чыкчу болсок, Аллах Таала кечирилбей турган бир эле күнөөнү айткан. Ал күнөөнү Аллах Таала айткан, ал ширк деген. Аллах Таала айткан, мен бардык күнөөлөрдү кечиремин. Ал эми ширкти мага кошкон, шерик кошкон пенде болсо, эгер ошол абалды ал тобо кылбай өтүп кетсе, аны мен кечирбеймин. Ал эми калгандарды мен кечирем деген. Демек биз ушул аят, хадистерден түшүнөбүз. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү эгер пенде чын дилден өкүнүп, моюндап, ошол өлтүрүп койгон адамы өтүп кетти. Бирок анын мураскерлери бар, жакындары бар. Алардын астынан өтүп кечирим сурап, албетте ал адамдар аны кечирбейм деген сөзүн айтышы мүмкүн. Бирок бул киши өзүнүн мойнунан сакыт кылып, алардын астынан өтүп, мен өкүндүм, кылган ишиме мындай бир өкүнүп тобо кылайын деп жатамын. Жараткан Аллах Таала кечириш үчүн мен ушул нерсени мойындашым керек экен. Аллах Тааладан кечирим сурашым керек экен деп мына ушул нерселерди төгүндөсө, моюндаса, Аллах Тааланын кечириминен үмүтсүз болбосо, Аллах Таала сөзсүз кечирет деген биз ишеним менен жашайбыз. Анткени Аллах Тааланын убадасы ушул. Аллах Таала бардык күнөөнү кечирем деген. Устаз, анан ушул азыр тобо кылганда ушул баягы жакшы жолдор, мисалы кээ бирлер көпчүлүк менен күбө катары өткөндөр бар экен да. Ошолор жакшыбы же жеке кылыш керекпи, же кандай ушундай баягы кээде болсо кээ бирлер сурап атат дагы, ушул теле радио аркылуу кылсак болобу мындай. Өтүп кеткен, же болбосо күнөө тигиден кеткен дейт. Бирок мен ошентип туура эмес иштерди кылып коюптурмун. Анан эл астында тоболган кандай жакшыбы деп сурап атат. Деги эле Аллах Тааладын, мына биз ар дайым ар бир ишти баштаганда пайгамбарыбыз бизге бисмилла менен баштагыла, бисмилла менен башталган иш берекелүү болот деген. Бисмиллахи рахмани рахим деп бул Фатиха сүрөсүнүн 1-чи аяты. Ошол аятта Аллах Таала өзүнүн райымдуу, мээримдүү экендигин баяндайт да. Аллахтын райымы, мээрими дегенде эмнени түшүнөбүз? Кудай Тааланын райымы бир эле бизге бир рызкы берип, бизге жашоо бергени гана эмес. Жада калса Кудай Таала биздин кээ бир күнөөлөрүбүздү жашырып койгону да Кудайдын бир мээрими да. Жашырып койгондугу. Инсан эгер ошо жашырып койгон күнөөнү, мына пайгамбарыбыздын да хадисинде, аалымдарыбыздын сөздөрүндө келет. Кудай Таала бир пендесинин күнөөсүн жашырат. Бул дегени ошол пенде өзү билет, ошонун
күнөөнү жасаган аны менен шериктери гана билет. Аллах билет, болду. Коомчулук билбейт, жакындары билбейт. Аллахтын жашырганы ошол. Бирок ал пенде аны чыгып кайра ашкерелейт. Мен кече мындай кылдым, тигиндей кылдым деп өзүнүн күнөөсү менен сыймыктанышы мүмкүн, же айтып бериши мүмкүн. Ошондо Аллах Таала кыямат күнү айтат: "Эй бендем, мен сен бир күнөөңдү жасадың эле, мен жашырдым эле, а бирок сен аны ашкерелеп салдың" дейт. Демек мындан чыкты биз ала турган маселе, сабак: эгер бенде бир күнөө кылган болсо, ошол күнөөнү жалгыз кылган болсо, ошону Аллахтын астында жалгыз абалда гана, кай абалда күнөө кылса, ошол абалда тобо кылсын деген маселе келип чыгат. Жалгыз күнөө кылган болсо, жалгыз тобо кылсын. Эгер ошо күнөөнү, мисалы уруулукту, дагы Аллах Таала тыйган арам иштерди шериктер менен, достор менен кылган болсо, ошо досторун мен деле чакырып, аларды да үгүттөп, туура жолго кайтайлы, Аллах Таалага тобо кылалы деген чакыруу менен аларды да тобого үндөгөнчө тобо кылса, мына ушу тобо туура болот. Алла разы болсун. Урматтуу бир туугандар, демек сиз менен бизге ошол тобо кылып калганга азыр толук мүмкүнчүлүк бар. Ошону пайдалана билип, анан бул орозо айы эми кечиримдүүлүктүн айы, тобонун айы деп атпайлыбы, агай? Анан ушул Куранда да көп жерде келет экен. Тобо боюнча мисалы, анан муну баягы тафсирлегендер бар, хадисчилер бар, тафсирчилер бар, жана башка. Анан ошо өткөндө бир агай айтат да, мен ушул бир туура менен иш жасап, анан Куранды окуп баштадым дейт да, баштап. Анан ошол сүрөлөрдү окуганда жүрөгүм ачылып, анан мен тобо кылганды үйрөндүм дейт да. Демек да биз Курандан ала турган эмне мүмкүнчүлүктөр бар азыркы учурда? Ошол тобо боюнча. Ооба. Күндөрдүн биринде бул окуя катары имам Дауттун Сунан ибн Дауд деген китепте имам Дауд деген алым өткөн хадис жыйнагында ушул бир окуяны баяндайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын астына куптан намазынын убагында деп айтылат, бир аял келет. Бирок пайгамбарыбызды таппаган соң, пайгамбарыбыздын ар дайым жанында эргешип жүргөн Абу Хурайра деген сахабаны ал аял көрүп, ал аял ошол кишиге кайрылат: "Мен пайгамбарды, Аллахтын элчисин издеп келдим. Менин суроом бар эле." Эмне суроо? Айт дегенде Абу Хурайрага ал аял айтат: "Мен Аллах Таала тыйган ошол арам зынаны кылдым. Ошонун артынан бала арттырып, боюма бала бүтүп, аны төрөдүм. Бирок ал наристе болгон кезде мен аны өлтүрүп салдым. Ошол нерсени башкаларга билдирбөө үчүн" дейт. "Мага эми бүгүн тобо барбы?" дейт. Ошондо Абу Хурайра деген сахаба инсандык эмоциясын, ачуусун алдыртып, бул күнөөнүн ушунчалык үлкөндүгүн угуп, үлкөн күнөөнү, аябай эбегейсиз күнөө деп мындай эмоциясы, инсандык эмоциясы ойноп, "Сага тобо жок. Кандай бет бак аялсың? Уялбайсың ушундай күнөөңдү Аллахтын элчисинин астына айтып келгенге" деп аны айдап жиберет. Ал аял кетет ыйлаган бойдон. Анын үмүтү бар эле. Пайгамбар мага бир жол көрсөтсө, мен тобо кылсам, ушул күнөөлөрүмдү Кудай Таала жууса экен. Мен бир жаңылдым. Анткени бизде Кыргызда да жакшы кеп бар. Жаңылбаган жак, мөдүрүлбөс туяк жок. Ооба. Пайгамбарыбыз өзүндө хадисинде айткан: "Ар бир адам баласы күнөө кылуучу. Ар бир адамдын баласымын деген ар бир инсан күнөө кетирет." Анткени инсан өзү ошондой жаралган. Кудай Таала адам баласынын табияты ушундай экен. Биз алсызбыз, күнөө кылып койт экенбиз. Инсан экенбиз. Кээде билип, кээде атайлап, жада калса кээде унутуп да кылып коюшубуз мүмкүн. Кээде кокусунан да кылып коюшубуз мүмкүн. Аллах Таала бизди ушундай жараткан. Бирок күнөөкөрлөрдүн эң жакшысы дейт пайгамбарыбыз. Адам баласынын ар бири күнөө кетирүүчү, ката кетирүүчү. Бирок ката кетирүүчүлөрдүн, күнөө кылуучулардын эң жакшысы дароо күнөөсүнө тобо кылып, Аллахтан кечирим сураганы дейт. Демек, күнөө кылуучулардын да жакшысы бар экен, күнөөсүнө эгер тобо кылса. Ошол аял дагы ушундай үмүт менен пайгамбардын астына келди. Бирок пайгамбарды таппастан анын жанында жүргөн Абу Хурайрадан ушу сөздү угуп, үмүтсүз болуп ыйлап кетип калды. Багымдат намазы таңкы намаз болгондо пайгамбарыбызга ошол аял издеп келгендигин, ал жоктугунан Абу Хурайрага суроо узатылып ушундай жооп алып кеткендигин Абу Хурайра баарын айтып берген соң, пайгамбарыбыздын жүзү кызара түшөт. Пайгамбардын эгер өмүр баянын окуй турган болсок, пайгамбар жөнөкөй нерселерге мындай бир ачууланган эмес. Олуттуу нерсеге ачууланган. Ачууланганда дагы бизге окшоп бакырып кыйкырган эмес. Пайгамбардын жүзү кызарып кетчү, ачууланчу болсо. Жүзү кызарып кеткенде Абу Хурайра коркуп кетти. Ошондо пайгамбар айтты: "Эй, куруп кеткир.
ай шору каткан Абу Хурайра, эмнеге жооп бергенге озудуң? Эмне үчүн сен Аллахтын атынан ал аялды мындай бир жанган үмүтүн үзүп койдуң? Сен Аллах Тааланын аяттарын окубадың беле? Аллах Таала пенделерин күнөө кылса, күнөөлөрү асман тиреп калса дагы үмүттүн үзбөстүгү туурасында айткан аяттарын, өзүнүн ырайымды экендиги туурасында баяндаган аяттарын укпадың беле? Аллах Тааланын ырайымын баяндаган аяттарды сен окубадың беле дейт. Дегенде Абу Хурайра ушунчалык өкүнүп, ошол таңгы багымдат намазынан соң дароо Мадина көчөсүнө чыгып, ошол аялды издей баштайт. Ошол аялды издеп отуруп, көчөлөрдү издеп таппай, шам кечки намазда болуп калат. Абу Хурайра чарчаганынан олтуруп калат. Ошондо Мадина шаарынын көчөсүндө ойноп жүргөн жаш балдар Абу Хурайра чарчап калды, Абу Хурайра чарчап калды деп анын үстүнөн да күлүшөт. Ошондо Абу Хурайра чарчап олтурганда баягы аял анын издеп өзү келип калат. Эй Абу Хурайра, сен мени издептирсиң, эмне болду? Дегенде, эй аял, сени мен эртеден бери издеп жатамын. Пайгамбар айтты, сана тобо бар экен. Аллах Таала эгер пендеси чын жүрөктөн тобо кылчу болсо кечирет экен. Эгер сен ушул күнөөңө өкүнгөн болсоң, Аллах сени кечирет экен. Дегенде, баягы аял кубанганынан ыйлап жиберип, эй Абу Хурайра, билесиңби? Паланчы деген жерде Мадинада менин мынандай курма багым бар дейт. Ал жерде 1000 түпкө жакын курма багы бар. Курманын көчөттөрү эгилген 1000 түп курма бар. Ошонун бардыгы мен бүгүн мага ушу тобону сүйүнчүлөгөн үчүн, Аллах үчүн жетим жесирге мен эмне кылдым? Садака кылдым. Мен Аллах үчүн чын дилден тобо кылдым күнөөлөрүм үчүн деди. Аллах ошол аялды тобосун кабыл кылгандыгын кийин пайгамбарыбыз дагы өзү Абу Хурайрадан уккандан соң Аллах анын күнөөсүн кечиргендигин пайгамбар айтат. Демек, маселе үмүтсүз болбош керек. Ошол эле кезде Аллах Тааладан чын дилден өкүнүү менен тобо кылыш керек. Ошондо Аллах кечирет. Сиз айткандай, эгер биз Куранды, хадисти баштан аяк окучу болсок, бизге Аллах Таала ырайымды экендигин, ар дайым биз күнөө кылчу болсок, эгер ошол күнөөнү кайра кылбайм деген убада менен тобо кылсак, Аллах бизди кечирет иншалла. Аллах Таала жетиштүү. Аллах Таала жетиштүү иншалла. Демек, устаз, баягы бүгүнкү темабыз тобо болуп атпайбы? Мынакей соңуна да келип баратабыз. Анан ошол шарттарын айтып өттүңүз. Эми жарым саатта бул тобо деген өтө чоң тема. Мындай баш сөз эле болуп калат. Анан негизи эле ушул азыр баягы сиздерге казыятка, мечиттерге болсун, муфтиятка болсун, баягы ушундай тобону сурап, же болбосо чалып сураган адамдар көппү, же азбы? Албетте болот. Дин кызматта иштеген ким гана болбосун, мейли ал бир кичинекей бөлмөлүү мечит болсун, ал ошол диний кызматкер болсо, адамдар акыр ошол адамдарга барып кайрылат экен. Бул бардык адамдардын практикасында болгон деп ойлойм. Ошол кезде ар бир ошол суроочунун суроосун уккан соң, ар бир адам баягы медицинада дагы медицинский тайна деп коет, конфиденциальность депчи. Ар бир уккан адам ошондой адамдардын жекелигин өтпөш керек. Ал адамдарга Аллах Тааланын мээримдүү экендиги туурасында айтыш керек. Себеби биз дагы сиз менен жогоруда айттык го. Аллах Таала өзү айтып атат. Муну мен же пайгамбар эмес, Аллах өзү айтып атат. О күнөө кылып, өзүнүн жанына зулум кылган бенделерим, менден үмүтсүз болбогула. Тобо кылгыла, менден кечирим сурагыла, мен силердин бардык күнөөңөрдү кечиремин дейт. Анткени мен боорукермин, мен кечирүүчүмүн дейт Аллах Таала. Аллах Таала ушинтип айтып жаткан болсо, демек бүгүн бизге болобу, мага болобу, сизге болобу, кимге бирөө келип туруп, жада калса кээде инсан экенбиз. Кылган күнөөбүзгө жүрөгүбүз ооруганда жакындарыбызга жарылып айтат экенбиз, мен ушуну кылып койдум деп жарылып атса, сен аны жерге урба. Сен ушундай акмактык кылдың деп бага четке какпа. Мына жогоруда Абу Хурайранын окуясы да бизге сабак. Биз тетрисинчи ал адамга ошол күнөөсүнө чын дилден өкүнүүсүн, тобо кылуусун, кайра бул нерсени кайталабосун биз ага айтышыбыз керек. Ошол чыныгы тобо болот иншалла. Устаз, Алла разы болсун. Бизге бөлүнгөн да убакыт соңуна келип калды. Ошондой болсо дагы Кудай буйрса, бул айлар кечиримдүүлүктүн айы, тобонун айы, ырайымдын айы, бир жакшы эл журтубузга, мусулмандарга бир жакшы бир керемет дуа кылып бериңиз. Амин. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах Таала бардыгыбызды угуучу жана уккан
биздин дуаларыбызды жоопсуз калтырбаган улуу затсың. Аллах таала ушул ыйык Рамазанда дуалар кабыл болгон вакытта, саатта турабыз. Кудай таалам ар бир пенденин, анын ичинен ушул жерде бизди эфирде көрүп жатып, тилек кылып, дуа кылып отурган мусулман журтчулугубуздагы, арабыздагы баардыгыбыздын дуаларыбызды Аллах таала кабыл кылсын. Жараткан Аллах таала баардыгыбыздын билип жана билбей кылган каталарыбызды, күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Ар бир инсан ката кетирүүчү деп пайгамбарыбыз айткан, алардын катарында биз да ката кетиргенбиз. Аллах таала ушул ыйык айда күнөөлөрдөн аруланып, тазарып, кайра ошол тазарган ак барактарыбызды, амал дептердерибизди кайра күнөөлөр менен булгабаган абалда жашоону Кудай таала бизге насип кылсын. Кудай таала баардыгыбызга молчулук берсин, береке берсин. Кудай таала ыйык айда, мына Рамазан айында Аллах таала өзүнүн сөзү Куранды түшүргөн. Аллах таала баарыбызга Куранды сүйгөн, Курандагы буйруктарды аткарган, ал эми Куранга амал кылган пенделерден, пайгамбар сүйгөн үммөттөрдөн кылсын. Кыяматта Куранды бизге жактоочу, жолдош, шафаатчы кылсын. Кудай таала баардыгыбызды Аллах таала билип жана билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип эле тим болбостон, Кудай таала калган өмүрүбүздө өзү ыраазы болгон амалдарды жасап өтүүнү насип кылсын. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Аллах таала берекесин чачсын. Аллах таала баарыбызга адал рызкы берсин. Адал рызкыбызга Аллах таала береке берсин. Кудай таала эки дүйнө жакшылыктарын берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу момун мусулмандар, мынакей бүгүнкү биздин темабызга ошол өзүнүн убактысын бөлүп келген Амир Шаев ислам устазга Кудай таала орозоңуз кабыл болсун дейбиз. Тилек дуаларды кабыл кылсын, эл жерибизде тынчтык, ынтымак болсун, баардыгыбызды Кудайым ошол жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. 7 каналда Алдындар Айсын теле долбоор бүгүнкү эфирин аяктайт. Кудай таала эмне тилек кылсаңыздар, тилегиңиздерди кабыл кылып, кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси, ырайымы сиз менен болсун.